Төмөн айыл өкмөтүнө караштуу Найман айылынын айылы. Ушул биздин Ыйман Аманат фондусу келип, бизге 30 үй бүлөгө жардам фондуну жардам колун сунушуп атат. Алланын ыраазычылыгы үчүн силерге чоң рахмат ука. Ушинтип келип элге жардам берип, кичине эме жардам кол. Мен нашу Ыйман Аманат комуга нашу силер бирди берсеңер, силерге Алла миңди берсин. Алланын ыраазычылыгы үчүн мынандай динди кармап басып жүрөт экенсиңер. Силерге дагы узун өмүр, чын ден соолук берсин. Ар дайым жолуңар шыгыр, жолдошуңар кызыр болсун. Нашу берип аткан ихсаныңарды Алла Таала өзү даргөйдө кабыл кылсын. Бардык муктаждардын жеңил муктаждыктарына Алла Таала өзү жеңил кылган болсун. Бизге окшогондордун ушулардын дагы ден соолуктары, чың өмүрлөрү узун болсун. Машы тургандардын дагы эме деймин энди. Ушул элибизде, журтубузда бардык ооругандарга шыпа берсин. Ыймандын ынтымагы рызкешик болойлу. Ушу бергендерге дагы Алла разы болсун. Ким берген болсо ихсандарды силерге дагы чын ден соолук, узун өмүр берсин. المدح فيك حقك قليل المدح فيك حقك قليل Аңар болса мақсаттарыңарға жеткіле. Аллахым сілердің әмші ұл қыздарыңар бақытылы болсын. Құдайым денсаулық берсін, барымызға тыныштық, аманшылық болсын. Қырғызстанымыз тыныш болсын, ел жұртымыз тыныш болсын. Жақшы балдарының, жаман қыздарының, озырларының аяны қошқандырымен тең көріссін, Құдай, сарбайларын тең кейсін, Құдай. Елдің алдында елге рахмат, елден рахмат алышы үшін жүріше берсін. Урматтуу мусулман бир туугандарым, улуу Аллах Таалам бул кыска дүйнөдө ушундай салих амалдарды кылып, кыямат күнү сүйүктүү пайгамбарыбыз менен, аны толук ээрчиген сахабалар менен бирге кылган болсун. Ушундай жакшы иштерди Аллах Таалам баарыбызга кылганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Элибизде, журтубузда берешендер көбөйө турган болсо, марттар, жомарттар көбөйө турган болсо, элибизде муктаждардын саны азаят. Ошол себептен ар бириңиздерди ушундай бир берешендикке чакырат элем. Берешен пенделеринен кылган болсун. Аллах Таалам өзү берешен зат, берешен пенделерин жакшы көрөт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.